Мен Турдалиев Алымбек Тилебердиевич 2020 жылы жол тармагында өзüm карьерамды баштаганмын. Алгач жол чарба департаментинде адис болуп иштеп, андан номер 2 жол төлөө ишканасына башкы инженер болуп которулуп, азыркы учурда болсо жетекчи болуп иштегениме 7 ай болуп калды. Алдыга койгон максаттарыбыз, алдыга койгон пландарыбызды аткаруу үчүн кызмат кылып, эмгектенип келебиз. Кийинки жылга, 2024 жылга районубуздун ички жолдоруну, биздин министрликтин балансында турган жолдоруну жакшы калыпка келтирип, асфальт болбогон жерге асфальт басып, кийинки жылга дагы бул жылга караганда көп жумуш аткарабыз деп биз үмүттөнүп турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Ош-Баткен-Разахов автожолуну титулдук тизмеге жылдын башынан 12 чакырым асфальтобетон катмары кирген болчу. Азыркы учурда титулдук тизме кыскарып, 5 чакырымга кыскарылган. Биз 5 чакырым 300 метр аткардык. Жана жыл аяктагыча калган участканы бүтүрүүгө биз аракеттенип атабыз. Учурда Ош-Баткен-Разахов автожолунун Баткен-Бозадыр участкасында иш жүрүп атат. Номер 2 жол төлөө мекемесинин башкы инженери болом. Быйылкы жылы аткарылган жумуштардын, жасалган жолдордун сапаты толук нормативке жооп берет. Эми жолчулардын эң негизги тоскоол болгон бул суу. Бирок бизге 2023 жылы суу эч жактан тоскоол болгон жок. Техникабыз, ГСМ маселебиз бүт бары өз убагында келип, техникаларыбыз, акча маселеси боюнча эч кандай кыйынчылык жаратылган жок. Достук жана Капчыгай айылдарыны аткаруу кичине бизге убакыт аз бөлүнгөндүгү үчүн кичине кармалдык. Бизде основной техника болгон иштер кызуу бат жүрөт. Анан жумуш күчү талап кылган жумуштар бизде өтө көп. Турдаёмкий жумуштарды биз кичине кармалдык, бирок толугу менен аткарып бүттүк. Капчыгай айылында асфальттоо иштери болду, тротуар лоток иштери жалпысынан бүтүп, бүгүнкү күнгө бүттү. Достук айылында дагы жолду асфальттап толугу менен. Тротуар лоток иштери бардыгы толук аягына чыкты. Бүгүнкү күндө Аксай айылында тротуар иштери аяктоо абалында турат. Номер 2 жол төлөө ишканасынын жалпы саны 44, анын ичинден 6 адам бизде ауып, андан башка 22 бизде айдоочулар, калганы болсо жол жумушчулары. Жалпы бизде 30 техника оборудования бар.
жолду тейлеп жол салганы биздин техникалар азыркы учурда планыбызга жараша жетиштүү.